Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун улуттук нарк жөнүндөгү жарлыгына байланыштуу Токтогул шаарынын мектептеринде жана бала бакчаларында иш-чаралар болуп өткөн. Ошого байланыштуу Токтогул шаарынын Маданият үйүндө нарк билген эл улуу эл аттуу жыйынтыктоочу салтанаттуу иш-чарага шаардын тургундары күбө болуп, өз пикирлери менен бөлүштү. Биз ойлойбуз, Кудай буйруса, ошо кыргыз улутунун учун куру калтырбай, өзүбүздүн муундарыбызга татыктуу тарбия берип, улут катары калыптанууда, анан глобалдашкан мынагу чалкеш заманда өзүнүн ордун, өзүнүн улут катары ордун таап кетет деген максатта ушул иш-чараларды алып барып атабыз. Мындан bir 10 жыл, 15 жыл мурунураак баштаса деле болмок бул маселени. Бул маселе башында унут калган. Биздин эң чоң, эң улуу дөөлөттөрүбүздүн бири бул Манас эпосу 3 жылдыгы. Мына ушундан биз дөөлөт деген эмне? Мисалы үчүн шуларды балдарга айтып үйрөтүшүбүз керек. Анан нарк насил дегенде дагы мындай түшүнбөйбүз, баягы сүйлөй беребиз. Нарк насил деп айта беребиз, бирок нарк деген эмне? Нарк деген бул баа. Насил деген bir урук, мындайча айтканда, bir эл, мындайча айтканда. Эми ошол улуу элдин илгерки байыртан бери көстө келаткан наркы, баасы, дөөлөттөрү. Улуу дөөлөт деп мына Манаста айтып атпайбыз. Ошо Манаста улуу дөөлөттөрдүн бардыгы тең ошого 3 жылдыгына киргизген. Бүгүн ушул өтүп аткан иш-чарада да бардыгы айтылып, көрсөтүлүп жатат. Дилгирлиги бар, кызыгышып, биздин ата-бабалар ушундай нерселерди база өткөн экен, ушундай тарыхтарды көргөн экен, жашоолорду ушундай неметилген экен деп уже кызыгышып, кийген кийимдерге, жанагы биз азыр эме кийимдер өтүп атпайлыбы, жанагы чүмкөнгөндөрдү. Ошолор жөнүндө дагы мындай кызыктуу болуп атат да. Биз ушундай өзүбүздүн кийимдерибизди, өзүбүздүн наркыбыздын салтыбызды колдонушубуз керек деген ойлорду болуп атышат да. Окуучулар жана Маданият үйүнүн ишкерлери көрүүчүлөргө кыргыз элинин улуттук бийлерин, ырларын, каада салттарын, оюндарын көргөзүштү. Мындан сырткары Манастын 3 жылдыгы Манас Семетей Сейтек эпосторунан да чагылдырылды. Иш-чара оюн-зоок менен гана чектелбестен кийизден жасалган буюмдар, улуттук кийимдер, тамак-аштар, суусундуктар жана ар кандай көргөзмөлөр да көрсөтүлдү. Кыргыз элинин эзелтеден келаткан ушул улуттук каада салтты, нарк насилди, улуттук идеологияны, кыргыз элинин тилин, кийинки өсүп келаткан биздин жаш муундарга кандайдыр бир аң сезимине таасир калтыруу менен ушул иш-чараларда чагылдырып, аң сезимине киргизе алабыз деп ойлойм. Кыргызстандын келечеги жаштар демекчи, бул иш-чаранын негизги максаты кыргыз элинин тилин, дилин, элибиздин улуттук каада салттарын, үрп-адаттарын жаңы өсүп келе жаткан муундарга жайылтуу жана алардын аң сезимине таасир калтыруу максатында белгиленип өттү. Бакыт Өмүрзаков, Ариет Абдылдаев, Токтогул шаары.